Элде аулиялар деген түшүнүктү ар кандай түшүнүшөт да. Негизи шарият боюнча туурасы кандай түшүнүү керек ушул түшүнүктү? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Негизинен жакшы суроо. Элибизде, биздин элибизде олиялар деп айтышат. Арабчада аулия деп, аулиялар деп айтылат. Аулиялар кимдер? Бизге Алла субханаху ва тааля өзүнүн сөзүндө аулиялар ким экендигин баяндап койгон. Аллах таала айтат: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун." Аллах таала бул сөзүндө айтып атат: Аллахтын аулияларына эч кандай коркунуч болбойт, жана алар капаланышпайт деп атат. Бул аларга бериле турган белек. Капалык болбойт, жана аларга эч кандай коркунуч болбойт. Алар кимдер? Аллах таала аяттын уландысында айтып атат: "Аллазина аману ва кану яттакун." Алар ыйман келтиришкендер, ыйман келтиришип, жана такыва болгон адамдар деди. Демек, аулияларда ушул эки сыпат табылуу керек. Алар аулия деп аталыш үчүн, же болбосо алар аулиялар деп билиниш үчүн. Биринчи сыпаты аларда ыйман болуу керек. Ыйман кандай ыйман ал? Элдердин арасындагы туура эмес түшүнүктөгү ыйман эмес. Ал ошол шарияттагы айтылган ыйман. Демек биз аулияларды билүүдө эң биринчи карай турган нерсебиз, аларда байкап көрө турган нерсебиз ыйман болуу керек. Ыйман бул шарияттагы жолдо болуу керек да. Ал адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө жүргөн адам болуу керек. Биз аны ошондо аулиялардын сыпаты бар ошол адамдарда деп айта алабыз. Бул биринчи сыпат. Экинчиси вакану яттакун деп атат. Алар Аллахтан корко турган адамдар деп атат. Таквалар деп атат. Таквалык деген эмне? Баарыбызга белгилүү. Таквалык бул Аллах тааланын буйруктарын аткаруу, жана кайтарган нерселеринен кайтуу. Демек ушул биз бирөөлөргө аулиялар деп айтышыбыз үчүн ушул эки нерсени табуубуз керек. Ал ыймандуу болуу керек. Анан таква адамдар болуу керек. Ошондо алар Аллахтын аулиялары деп таанылышат. Анан кээ бир элдерде, же болбосо кээ бир адамдар аулиялар дегенде сөзсүз түрдө аулия деген ал суунун үстүндө басуу керек. Же болбосо бир адаттан сырткаркы бир кээ бир амалдарды жасоо керек. Мындан ашып өтүп кээ бирлер паланча деген Аллахтын аулиясы, ал жамааттарга чыкпайт, ал ажылыкка барбайт, анткени андан шарияттын өкүмдөрү, шарияттын буйруктары түшүп калган, алар бошотулган, себеби аулиялык даражага жетип калды деген түшүнүктөр бар да. Бул нерсени да биз билип өтүшүбүз керек, билишибиз керек. Андай нерсе жок шариятта. Себеби Аллах субханаху ва тааля бүт адамзатка, мусулман адамдарга, ыймандууларга: "Сен Раббиңе сыйынып бар, сага өлүм келгенге чейин" деп атат. Демек эч кимден бир шарияттын буйруктары түшүп калбайт анын мойнунан. Ошон үчүн аиммаларда айтылат да, биз бирөөлөрдү аулиялар деп айтуудан алдын алар жада калса суунун үстүндө басып, абада учуп баратса дагы, биз алардын амалдарын шарияттын таразасына салып өлчөп көрүп, туура экендигин билгенибизге чейин аларга аулия деп айтпайбыз деп. Туура Аллахтын аулиялары бар жанакындай сыпаттар менен. Ушул нерсени билишибиз керек. Андан кийин биз дагы эң негизги нерсебиз, биз алардын аулия экендигин билгенибизден кийин, бирөөлөрдө ушундай сыпаттар табылды, ыймандуу, шариятка дал келип жүрөт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө. Анан бул дегенибиз биз аларга ибадаттын кээ бир түрлөрүн арнасак болот экен, же алардан барып биз бир берекени, же бир тилектерибизди тилеп, же биз кандайдыр бир кыйынчылыктарда жазсак, ошол кыйынчылыктардан куткар деп алардан талап кылып, же аларга сыйынып кээ бир ибадатты ардоо деген нерселер түшүнүлбөйт да. Биз кимге жада калса пайгамбарларга дагы ибадат арналбайт да. Эми аулиялар мында турсун. Ошондуктан биз аларды аулия экендигин билгенибизден кийин болду, биз билдик, алхамдулилла, алар ушундай Аллахтын мактоолоруна татыган, аларга кыйынчылык болбогон, аларга капалык болбогон, коркунуч болбогон адамдар экендигин билебиз. Анан айтканыбыздай, бул бизди ширкке алып барып койбош керек.
Биз өтө жакшы билишибиз керек. Анткени бул кээ бир адамдарда, мусулмандарда жалпы болбогону менен кээ бир адамдарда ушундай туура эмес түшүнүктөр бар. Аларга айтканыбыздай дагы айтышыбыз керек. Биз эч бир ибадаттын түрү арналбайт. Кулчулук кылуу, кулчулуктун кандай түрлөрү болбосун, Аллах Тааланын өзүнө гана арналыш керек. Эгерде кулчулуктун кандайдыр бир түрү Аллахтан башкага арналып кала турган болсо, ал адам кандай адам болбосун, периштелер болсун, пайгамбарлар болсун, анда бул ширк болуп калат. Аллах субханаху ва тааля ширкти эгерде аны жасаган адам тобо кылбай турган болсо, эч качан кечирбеймин деп айткан. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга диндеги туура түшүнүктү берген болсун.